Жараткан Аллах Тааладан суранарым, ушул ыйык Рамазан айында бардыгыбызды таква инсандардын катарына кошсун. Ыйык Рамазандан өзүнүн үлүшүн алгандардан кылсын. Рамазандан чыкканда ийгиликке жеткендерден кылсын. Аллахым мына 2-3 күндөн кийин өзүңнүн кереметтүү улуу айың Рамазан келип атат. Ушул Рамазанды бизди өзгөчө бир тосуп алууну насип кыл. Аллахым Рамазанга жакшы мамиле кылганды насип кыл. Рамазандан үлүшүн алгандардан кыл. Рамазан чыкканда жараткан Аллах Таала күнөөлөрүнөн арылган, денелери тозоктон кутулган, өзүңнүн рахматыңа бейишиңе татыктуу болгон инсандардын катарына кошкун я Раббана Раббул Аламин. Жараткан Аллах Таала былтыркы Рамазанда бул жерде биз аталарыбыз менен орозо тутуп таравих окудук эдик. Ошол аталардын, ошол устаздардын кээ бири бүгүн жок. Аллахым ошолорду ыйык Рамазандын урматына рахматың алгын я Раббана Раббул Аламин. Аллахым келерки жылкы Рамазанга чейин кээ бирибиздин жаныбызды алсаң, ыйман менен алгын я Раббана Раббул Аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңнүн улуу күндөрүңдө, Рамазандын астында, Шаабанда өзүңнөн жалбарып суранарыбыз, биздин буга чейинки кылган күнөөлөрдүн жалпысын кечиргин я Раббана Раббул Аламин. Аллахым мындан ары күнөөдөн алыс кылгын. Жараткан Аллах Таала тооба кылып, өзүң кереметтүү Кур'анда айткандай, "Фафирру илаллах инни лакум минху надирун мубин." Кудайга чуркагыла, мен Кудайдан силерге ачык айкын эскертүүчүмүн деп пайгамбардын тилинде айтканыңдай, биз дагы Аллахым бүгүндөн баштап өзүңө чуркаган, өзүңө кайткандардан кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Би рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.